Men Эхо Монастырыга чыкчумун билесиңер, билге телевизорга. 5 жыл чыктым. Анан элдер угуп атабы жокпу билбейм деле, анан чыкпай койдум. Пайдасы жок окшойт. Ким укпайт окшойт буну, ким угат деп. Анан шайлоо комиссиясынын төрагасы азыр Чүйдүн губернатору атасы өлүп калды, Ысык атада. Ысык атага бардым, чыкырды Акылбек Жапар ортого түшүп, кой ушунда чоң киши экен, жаназа окуп бериңиз деп, анан эми биз молдо деген иштен түшсөк деле, молдон түшпөйбүз. Биз деген ушундай, өмүр бою молдо боло беребиз да, муфтий болосуң, болбойсуңбу, сен молдосуң. Шундай, bizde iş мындай түшпөйт биздечи. Президентте түшүп кетип ката токтопа, биз токтобойт биздики. Кечке жаназа окуйсуң, анан өзүң окулап ошо менен кетесиң, ага чейин жүрө бересиң молдо болуп. Анан бардым. Анан барсак бир үйгө киргизишти. Киргизсем, бардар турат Ысык атада. Ысык атада. Айтып калды, таксыр дейт. Биз дейт, арак сатып, спирт сатып иштейт элек. Бүт Кыргызстанга кирген спирттин баарын биз алып келебиз, достор иштейбиз дейт. Анан жумасына бир жолу вечер кылабыз дейт. Эркек айыл аралашып отурабыз, анан вечер башталганда сиздин сабак башталат дейт да. Анан бирөө айтты, мына молдо жаңы келиптир, сүйлөсө артисттин кереги жок экен, кечке эле күлүп отура бересиң, давай ушуну көрөбүз деп, арак ичебиз, вечер дискотека сиздин сабак коюп коебуз дейт да. Уга беребиз дейт. Шарият угушун эмес дейт. Жакшы нерсе айтып кетип күлдүрөт дейт. Бизде артисттер деле күлдүрө албай калды, маани жок болуп калды. Жөн эле бир нерсе туурай берет да. Анан алардан көрө жакшы күлдүрөсүз дейт. Анан ошон көрүп аттык дейт. Дагы эмне сүйлөп берет деп коркуп отурам. Анан ошентип бир жарым жыл болгондо дейт, биз өзүбүздүн отурган жерде арак болбой калды дейт, арак ичпей калдык дейт. Бир жыл болгондо дейт, биз арак сатпай калып, бардыгыбыз сагар сатканга өтүп кеттик дейт. Bir жарым жыл болгондо эркек айыл бөлөк отурдук, 2 жыл болгондо баарыбыз намазга түштүк, кантип түшкөндү билбейбиз дейт. Толук жума сайын телевизор көрүп отуруп дейт. Ушундай рахат алдым, ушундай сүйүндүм. Кой Эхо Монастыры көрүп, 2 жыл ушундай болуптур, бир жамаат. Пайда көрүп атты деп кайра келсем, Эхо Монастыры ишке албайт эми. Сен кетип калгансың жок деп. Өзү мага тыйын бербейт. Мен бекерге сүйлөйм, алар да мага бекер орун берет. Анан үйгө козу союп, өзбек ажын ортого, өзбек ажын билесиңер, өзбек ажын дегенди. Ортого салып, Абдушкүр ортого салып алып ажыны. Анан Эхо Монастырынын чоңуну подход кылып, ага жамбаш тартып, анан кайра ошого кирип, анан дагы бир 4 жылдай сүйлөдүм да. Ушундай. Ошон үчүн чогуу отурган болбойт. Досуңдун аялыны аяш десе дүрүспү? Аяш деген сөз, ойнош деген сөз дешет, ушул сөз тартыш дейт. Билбейм. Анда аяш ата болсо кандай ойнош ата болобу? Аяш апачы? Ойнош апабы? Ак. Аяш деген сыйлаш деген сөз. Аяш атам деген сөз, өзүм атамы кандай сыйласам, ушул атамы да ошондой сыйлап, аяп, урмат көрсөтөм деген урматтын бир түрү. Урматтуу мусулман бир тууганым, бир күн ушундай жамаат дейт, мечитте отурабыз дейт. Жамаат мечитте отурабыз дейт. Артты карайбыз дейт, жуманын убакыты болуп калды дейт, имам жок дейт. Жуманын убакыты болот, артты карайбыз дейт, имам жок дейт. Азан кези болуп калды, имам жок дейт. Баарыбыз имамкана башка мечиттерде жума намазга азан болду дейт. Биздин имамыбыз эмне бир себептерден кечигип калды, келбей калды дейт. Тияк бияк карасак дейт, арабызда бу инибизде бир жакшы сакалды койгон, сүннөт кийинген жакшынакай бала отурат дейт. Шарас карадыктан дейт. Балам чык, жума өтүп кетпесин, хутба кылып бергин. Жуманы окуйук, имамдыкка өтүп хутба кылгын, минбарга чыгып хутба кыл десем дейт. Баягы бала мындай сакалымды жашырдым даган дейт. Жок, мен окуйм, бу кандай өтөм? Өтөт сен. Намазга жок өтө албайм деди дейт. Чык. Жок, окуй албайм, өтө албайм деди дейт. Сенен башка ким өтөт? Арабызда сен чык деле дейсиң, баягы чыкпайт дейт. Андан дейт, экинчи, үчүнчү катарда дайым отурган бу аксакалды мен бир кере бул жерге алган жокмун. Ушул аксакалдай каарыган бир аксакал отурат дейт. Ал аксакал мектепке барган эмес, китеп окуганды да билбейт, башканы билбейт. Бул аксакал туруп мен өтөм деп калды дейт. Жума намазга, хутбага мен чыгам деди дейт. Бирөөнү чыгара албайсыз дейт, ону кой, сиз каякта өтмөксүз. Мектеп окуган болсо, кагаз окуганды билбесеңиз, китеп окуган, коем. Могу жигит чыксын. Бирөөнү чыгара албайсыз дейт, бирөөнү отургуза албайсыз дейт. Мен чыгам деди дейт. Бирок намаздын убакыты болуп калды, анан мажбур жанагы аксакал дейт, чыкты дейт. Эме чыксаң чык десек. Минбарга чыкты дагы, хутба кылуудун шарттары алхамдулилlah, Аллах таала мактоо хамды сана айтуу, салават айтуу.
Şonu айтса, хутба жайына келет. Негізі, альхамдулилля, ва салату ва саламу алейхи, бұл нәрселер айтылғаннан кейін, хутба өз орнына келет. Салаватын айтты, башқаны айтқаннан кейін де, ушул мен мұны айтайын деген, ушул хадиске келді. Мо хадиске тоқталды. Бұл хадис Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан риwayat қылынған, көп бардық имамдар білген. Бунияль ислам аля хамс. Ислам дini 5 нәрсенің үстінде тұрады дейді. Ислам dinini bir құрылыс сияқты елестетсеңіз, ал 5 нәрсенің үстінде тұрады екен. Birincisi, eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. İslam'da birinci türkügü güvelik ver. Eşhedü en la ilahe illallah. İbadet kılığa, bizden sıyınığa tatıptık bir Kudaydan başka hiçbir Allah yok. İslam'da birinci ürkün neyken? Eşhedü en la ilahe illallah. Bu imam bayağı sakal çıktı dağında. Hurmatlı cemaat, Allah Teala maktoğullar olsun. Dua salamlar olsun. Peygamber'e dua salamlar olsun. Salavatlar aytam. Allah Teala maktoğullar aytam. Hurmatlı cemaat bilip koyunuzlar, İslam dinimiz 5 dersenin üstünde turad eken. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelinizler barınız, la ilahe illallah dev aytalı dey. La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Bu kelime menen yaşaylı. Baldarınızga üretölü, kızlarınızga üretölü, kelinlerinizga üretölü, nevrilerinizga üretölü. İman menen, İslam menen yaşaylı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Peygamber usul kelimege çakırgan. Biz de başkalardı usul kelimege çakıralı. Usul menen yaşaylı, usul kelimenen can bereyli dedi deyip bayağı çalı. Andan keyin aytdı. İslam'dan ikinci ve ikamı salah namazı ikam oku emas. Salatı ikamı salat namazdı turguzu deydi. Namazdı turguzu. Peygamber namazыңарды turguz деген özünde tak atkargıla деген söz. Jönökele жер чуку деген емес, кегелер. İslam'dan ikinci gün namaz eken, balдарыбызды namaz үйрөтөлү, кыздарыбызга namaz үйрөтөлү, namaz менен жашайлы, бейнамаз болбойлу, башка кылбайлы деп муну баарын айтты. As-salah imadu din, namaz dinin türkүгү, kim namazını оксал динин турганбыз, faman tarakat salata faqat hadama din, ал намазды таштаган динин талкалап жок кылган болот dedi дейт. Урматтуу жамаат, динибиздин үчүнчүсү Vasavmu Ramazan, Ramazan ayında oruza karmagandıq eken, oruza uşunday ulu aylar eken, oruza karmaşığız eken, oruzanın faziletleri jönünde söyledi deydi. Barını aytты deydi. Aytkandan keyin İslam'ın 5. farzı kim aytadi? Ve haccil beyt men istata ileyhi sabila. Kim kudreti jetse, mümkünçülüğü var adam, ömründe bir acıga baru dedi deydi. Neken? Allah Teala acıga barudu buyuruptur. Kim mümkünçülüğü bolsa ömründe bir jol acıga barsın eken, baya çaldın sözü. Degenden keyin de urmatlı cemaat acıga barali tapkan akçabızды turuş kelgenge çaçıp юбилей кылып, башка кылып, жылдык өткөзмөй кылбастан, ажыларга умраларга иштетели, ушул жага сарптайлы. Аллахым өзүңдүн үйүңдү зиярат кылууга насип эткин. Аллахым пайгамбарды барып зиярат кылып насип эткин. Пайгамбар баскан жерде пайгамбар намаз окуган Масжид Набавийде намазды насип эткин. Өзүңдүн Байтуллага барышты насип эткин. Раббим үйүңө барайын, Раббим үйүңө барайын деп минбардан томолоп түшүп кетти дейт. Минбардан кулап түштү дейт. Чуркап барсак да жан берип берди дейт. Çurkap canına varsak minbardan can berip düştü deydi. Karıgan aksakal minbardan düştü can berdi deydi. Anan urmatlı Müslüman bir tuğanım. Bette aytayın degen mesele kim bunu aytsa bir alımlardan birisi aytadi. Minbardan bul aksakal minbarda bugüngeçe men minbarda ölüptür degende hiç kimde oğul ekmen da. Minbarda kaza oluptur degende uqqan emesmin. Çünkü minbardan jığılıp kaza oluptur, minbardan can berip düşüptür деген uqqan emes. Keyin alımlar aytты, bul kişi ömüründe imanга, İslamga davat kılıp жүрse керек. Пайгамбар чыккан минбарга чыгып, ал жерде жан бериш ар кимге насип кылбайт. Бул иманда, исламда бекем жүргөн үчүн, исламга дават кылган үчүн ушундай каза болгонго деген суроолор түшүп калды. Жок, бул дават кылган эмес дейт. Бул алым эмес дейт. Бул илимдүү эмес, бул билимдүү эмес дейт. Не дейт? Мунун илим билими жок дейт. Бул дават кылган эмес десе, жок, алымдар айтты, бул дават кылган дейт. Бул дават кылган үчүн Аллах Таала ушундай өмүрдү, өлүмдү насип кылды деп кийин сүрүштүрсө, бул кишинин даваты ушул экен. 5 вакыт намазды мешитте окуйт экен. Бирок мешитке бара жаткан кезде, о жамаат, о айылдаштарым, ла илаха иллаллах дегиле, Мухаммад Расулуллах дегиле, иманда болгула, имандын түркү болгон намазга баргыла, иманда бекем болгула, балдарга намаз үйрөт. Мешитке барганда шуну эле айта берет экен. Неге чакырат экен? La ilahe illallah Muhammed Resulullah ушул келмесине чакырат. La ilahe illallah Muhammed Resulullah, la ilahe illallah шуга чакырат экен, ушуну айтып жүр. Анан көрүп тур, мундан артык дават барбы? Ушуга чакырган үчүн бул аксакал дейт, минбарда Аллах насип кылып, имамдын кечүүсүндө хутба кылып тур, жума күнү минбарда каза болду дейт. Каза болгондо да эмне деп акыркы сөзү? Аллахым мени өзүңдүн үйүңө насип кылгын.
Mana al kişi oşo uyga kusa bolgonduktan ыйлап туруп minbarda жан берсе, Аллах Таала силерге насип кылыптыр. Аллахтын үйүнө келдиңер, Пайгамбар алейхисаламдын мешитине келдиңер. Бул жерде дайым дуа менен ибадет.